Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүнкү программабызда Ош облусунун Араван районунун 2025-жылдагы социалдык экономикалык өнүгүүсүнө аткарылган иштерге жана алдыдагы пландарга токтолобуз. Жыл ичинде райондо өнүктүрүү, калктын жашоо шартын жакшыртуу, инфраструктураны оңдоо, айыл чарбасын колдоо багытында бир катар иштер аткарылды. Ошол эле учурда чечилбей калган маселелер да болушу мүмкүн. Бүгүн биз студиябыздын коногу Ош облусунун Араван районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Эркинбаев Данияр Жантаевич менен баарлашып бир катар суроолорго жооп алабыз. Кош келдиңиз, Данияр Жантаевич. Жаңы жылыңыз менен. Саламатсызбы? Бирге болсун, рахмат. 2025-жыл Араван району үчүн абдан жемиштүү жылдардан болду. Себеби дегенде былтыр райондун уюшулгандыгынын 90 жылдык мааракеси да белгиленди. Өзү ушул 90 жылдыкка карата дагы бир топ иштерди аткарсаңыздар керек. Жалпысынан 2025-жыл сиздердин район үчүн кандай жыйынтыкталды? Аткарылган негизги иштерге, жасалган негизги ийгиликтерге токтоло кетсеңиз. Өзүңүз айткандай, жыл Араван району боюнча Араван районуна өтө жемиштүү жыл болду. Көптөгөн жетишкендиктер болду. Эми 90 жылдыкка карата өзүм февралдын аягында дайындалып, анан марттын башынан былтыр ишке кириштим. Ошондо эле 90 жылдык өткөрөбүз дегенде бир буйрук чыгаргам. 13 мартында 90 жылдыкка карата 91 жаңы ишкана, жаңы бир ар багыттагы бир объектилерди ачканды деп пландаштырып алдык да. Ушул 12 ноябрда биз 90 жылдык мааракебизди өткөрдүк. Ошого 81 объектти ачып даярдап, анан 9 объектти ушул өткөргөн күнү ачтык да, жалпы. Бул эмне үчүн 9? Ошол эле күнү бизден Өзбекстандан 200 гектарга чейин бир аянт жер өткөн. Баягы жер алмаштырууда, чек араларды тактоодо биздин районубузга Өзбекстандан 200 гектарга жакын жер өткөн. Ошонун жерин 45 гектары өндүрүшкө өтө ылайыктуу жер болгондон кийин аякка свет, суу баарын тартып туруп, анан ал жерди бөлүп туруп, биз 9 өндүрүштүн аянттарын белгилеп туруп, аны конкурска чыгарып, ошол жерде дагы уткан ишкерлерге биз 9 болочок бир өндүрүш салууга ушул күнү мааракебизди өткөргөн күнү ошол жерге капсула салынды, өндүрүш аянты зонасы ачылды. Ошо менен 9 жаңы объектибиз ачылып, 90 деп туруп, ушундай бир жаңы бир ыкмабы, жолбу, ушундай багыт менен майрамыбызды бир гана концерттик жанагы немелер менен чектебей, ушул иш-чаралардын баарын өткөрдүк. Ачылган негизги объектилер бул кайсыл багыттагы объектилер? Анын ичинде социалдык маанидеги объектилердин саны канча ачылды? 90 объектибизди ачсак, бул анын өнөр жай тармагында 11 ишкана, соода жана тейлөө тармагында 11 объект, социалдык тармакта 30 объект ачылды, билим берүү, саламаттык сактоо, анын ичинде ирригация жана таза суу боюнча 8 объект, жол курууда 15 объект, жана маданият жана эс алуу жаатында 6 объект. Ошону менен 81 объект болду. Анан мааракебизде биз 9 объекттин курулушун дагы ачып, анын ичинде эгерде тактап айтсак, Достук айыл аймагында логистикалык борбор бизге эң керектүү, бул 600 тонналык муздаткычтар, баягы айыл чарба продукцияны ошол жерден сактап турганга. Юсупов айыл аймагында Шарипов мектебинин кошумча имараты, ички иштер бөлүмүнүн кошумча жыйындар залы, кадастр мекемесинин жаңы имараты, анан Чек Абад айыл аймагында керамика, плитка иштеп чыгаруучу бир өндүрүш ачылды. Дөбө Коргон айылында жаңы фельдшерлик, акушердик пункт, негизгиси Ош Араван Чек Абад 10 километр автожолду ачтык да. Ошону менен 90 жылдык мааракеге 90 жаңы объект ачылганга. Былтыркы жылы инвестициялык долбоорлор ишке аштыбы? Районго тартылган инвестициянын көлөмү канча болду? Инвестиция тартуу боюнча бизде мындай айтканда план берилет. 2025 жылга инвестиция 1 миллиард 900 миллион сомго жеткирүү планы болду. Ошону толук аткардык. Бул 160,2% өсүшү билдирет. Учурда
ушул планды аткарып, анан жалпы айта кетиш керек, бул эми сан менен айтылганда бизге ар бир багытка азыркы өкмөт тараптан план берилет да. Мисалы өнөр жай өндүрүшү 6 миллиард 100 миллион сомго план коюлган. Быйылкы жылга ошону толугу менен аткардык 100,8%. Ошондой эле салык жыйноо боюнча план бар, республикалык бюджетти аткаруу боюнча, жергиликтүү бюджет боюнча. Ушуну эми мунун баары сан менен эсептелгенде ошо ар бир сандын артында бир чоң эмгек бар да. Ушунча бизден ошол мамлекеттик органдардын кызматкерлеринин, адистеринин иши. Ошол боюнча көрсөткүчтөрдүн баарынан Кудай буйрса ашырдык 100%. Эгерде салыштырмалуу алсак, салык планы 502 миллион коюлган, анын аткаруусу быйыл 554 миллион болду, 111%га аткардык. Ошондой эле башка көрсөткүчтөрдүн баарынан Кудай буйрса жакшы ийгиликтер болду. Демек коюлган пландардын баардыгы ашыгы менен аткарылган турбайбы? Жыл ичинде аткарылбай үлгүрбөй калган жумуштар же болбосо кечиккен бир иштер болдубу? Ушул жылга калып калган. Андай болгон жок. Бир гана социалдык бизде объектилер бар. Ошол боюнча да айтып коюш керек. 2025-жылы жалпы 16 социалдык объектилер курулуп пландалууга берилди. Районубуз боюнча анын ичинде 3 мектеп, 2 бала бакча, 1 ФАП, 3 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты, 1 спорт зал, 6 спорт аянтчалар курулду. Азыркы күндө 11 социалдык объектилер ошол быйылкы жылга өтүп азыр курулууда. Бирок муну калып калды деп айтканыбыз туура эмес, ал деле өзүнүн убактысы менен, мөөнөтү менен келе атат. Данияр Жантаевич, бүгүнкү күндө Араван районунун калкынын саны канча? Калкынын саны 150 миңге жетип калды. 149 миң. Бүгүн мына азыр мамлекеттик саясатта негизги приоритет турат, ушул тышкы миграцияда жүргөн биздин мекендештерди кайрадан өз өлкөбүзгө баягы массалык түрдө кайтаруу, аларды жумуш орну менен камсыз кылуу. Бул өңүттөн алып караганда баш кала Бишкек менен гана чектелбестен, ушул айыл жергелеринде дагы, райондордо дагы мүмкүн болушунча жумуш орундарын түзүү. Албетте сиз атап аткан бир катар долбоорлордун ишке ашышы, бир катар объектилердин курулушу менен ал жерде кошумча жумуш орундары түзүлөт. Ошол эле учурда былтыркы жылы ушул жумуш орундарын түзүү, мигранттарды өз мекенибизге кайтарып келүү максатында дагы мындай бир долбоорлор ишке аштыбы? Мисалы, сиз ушул көбүнчө жаштар баягы айыл жергесинде калбай шаарга же болбосо чет элге көп кетип калып атышат деп атпайбы? Азыр көп айылдар мындайча айтканда мындай жаштар азайып суюлуп баратат деп айтып атышат. Ошон үчүн бул багытта кандай иштер аткарылды? Бул туура айтасыз, эң негизги багыт мында так айтканда өткөн 2025-жылы биз жаңы ишканаларды ачуу менен 891 жаңы иш орун түздүк. Бул 2024-жыл менен салыштырмалуу 551 орун түзүлгөн. Андан тышкары мигранттарыбыз чындап эле кайра кайтып атат көбү. Ошону менен биз азыр жанагы чет элдик ишканаларды ачканда ошондо катуу талап коюп атабыз биздин жеке ишкерлер иштегенге. Анан биздин районубузда эң негизги көйгөй бул турак жай. Турак жай себеби өтө жыш жайгашкан, элдин саны 150 миң дегенибиз менен жер өтө тар. Анан ошону менен азыр баягы ГИК деп атпайбызбы? Мамлекеттик ипотекалык компанияга азыр биз жерлерди даярдап кайрылуу жасадык. Мамлекеттик ипотекалык компания кандай бир бүгүнкү күнү Араванга чейин жете алабы, жете албайбы, ал маселени да карап көрүп, ушу күтүп отурбастан биз муниципалдыкта ипотекалык компания ачтык. 6 ай өкмөтүбүздүн айтканда ортосунда. Анан ошону менен биз азыр өзүбүзгө максат коюп атабыз. Бул чет элдик курулуш компанияларды тартпай, ушул өзүбүз бир муниципалдык бир курулуш компаниянын негизинде өзүбүздүн жарандарыбызга ошол жерде иш орундарды көбөйтүп, ачып, ошо өзүбүз салсак деген бир ниетибиз бар. Ошондо сиздер муниципалдык турак үйлөрдү саласыздар. Тартып ички баягы курулуш компанияларын канча бир 2-3 кабаттан жогору болушу мүмкүнбү? Биз 2-3 кабаттан бир 5 кабат
деп атабыз да. 5 кабаттык үйлөрдү салалы деп атабыз. Себеби бизде 2 кабаттан салганда деле маселе чечилбей калат. Бир эле Юсупов айыл аймагыбызды алсак 5000ден ашык жаран азыр кезекте турат. Мисалы ошол эле айылдагы жерлер, мисалы 11 гектар жерибиз бар, турак жайларга бөлүштүрүп берүү. Эгерде биз жанагындай 2 кабат же кайра эле жер тилкелерине бөлүп койсок, ашып кетсе бир 250 кишини үй менен камсыз кылат экенбиз. Урматтуу аким, Араван районуна дарыгерлерди, мугалимдерди тартуу боюнча иштер кандай жүрүп жатты? Деги эле бүгүнкү күндө ушул район аймагында кадрлар маселеси кандай чечилди? Курчпу балким, көйгөй барбы? Туура айтасыз. Өтө курч маселе бул биз үчүн. Былтыр дагы башкы дарыгерибиз алмашылды ушул маселеден. Саламаттык сактоо тармагынан биз врачтарыбызды окутууга жибергенге да мажбур болуп атабыз. Компетенцияны, квалификацияны жогорулатуу боюнча. Кайсы жака? Бишкекке же чет өлкөгөбү? Чет өлкөгө дагы жибергенибиз болду. Былтыр райондук оорукананын урологиялык кызматын өнүктүрүү үчүн урологиялык лазердик жабдык, галмиевый лазер сатып алынды районубузга. Ал жабдык бөйрөк жана андан таштарды майдалап операциясыз баягы чыгарууга мүмкүнчүлүк түзөт. Бүгүнкү күндө бул галмиевый лазер Ош облустунун бириккен клиникалык ооруканасында жана биздин райондо иштеп келүүдө. 2 дарыгер бул багытта бизден жиберилип, Россия Федерациясынын Казань шаарында билимин жогорулатып келишти. Биякта айтып кетиш керек, ушу жабдуунун жалпы баасы 4 миллион 900 миң сомду түздү. Анан ушундай иштер менен бизде азыр кошумча техника алып атат, бирок жетиштүү эмес. Өзгөчө билим берүүдө. Билим берүүдө айрым мектептерде мугалимдер жетпей атат. Анан ОРТден былтыр биздин көрсөткүчтөрүбүз сөзүнүн ачыгы өтө начар болуп калды. Ошого райондогу билим берүү сапаты көңүл көтөрбөй жатабы? Көңүл көтөрбөй жатат, жумшак айтканда. Бул багытта реформа жасоого аракет кылдыңыздарбы? Бул багытта биз ойлонуп, мындай бир жаңылык киргизип атабыз. Заманбап билим берүү пилоттук режиминде азыр муну билим берүү министрлиги менен дагы макулдашып алдык. Биз эми мындай четте кала албайт экенбиз. Жасалма интеллект аркылуу дагы мисалы ушу ОРТга даярдуу биз чат GPT менен IT балдарыбызды чакырып, ошолор менен бир мобилдик бир тиркеме катары иштеп чыктык. Акчасын төлөп, ошо жергиликтүү бюджеттен акча таап туруп, азыр ар бир айыл аймактан өтө мыкты балдарды мындай айтканда сынактан өткөрүп туруп, ошолордун окуусун өзүбүз төлөп каражатын. Себеби анын баары бая бекер болбойт экен. Бүгүнкү күнү азыр ушул телефон аркылуу бизде бир жаңылык болуп атат, ошо ОРТга даярдык. ОРТга да бул бир программанын артыкчылыгы бала кайсы маалда баягы өзү каалагандай кире алат. Анан ал жерден ал программа ушу баланын көңүлү барбы, жокпу, канча кирип атат, ошонун баарына баа берип, анализ берип туруп бизге отчет берет. Анын бир жакшы жери, мисалы математиканы алсак, ошол тиркемебиз математиканын эң баштапкы, мисалы сандан баштайт да, сандын түрлөрү. Анан ошол жөнөкөй нерседен баштап, эгерде аны мындай сиңирип неметпесе, түшүнүп албаса, ал программа тиги оорураак темаларга өтпөйт да. Ошол да бир жакшы жаңылыгыбыз. Анан ошо программа өзү ээлеп балдарды эң мыктыларын, себеби айрым балдар бар экен, алар өтө көп суроо берет. Анан көп суроо бергенде бул чат GPT'нин артыкчылыгы жана токен деп коет экен, суроо берген, ошо активдүү катышкан сайын ошо акчасы да көбөйөт экен. Ошон үчүн бир чабалыраак балдарыбызды ошол программабыз ээлеп туруп, кандай болот экен биз неметсек, жаш балдарыбыз аябай жакшы кабыл алды. Себеби ар бирөө колунда телефон көтөрүп жүрөт,
телеграмдан чат ачып койдук, аяктан да талкуулоо болуп, балдар ушундай кызыгуу менен ушуну бир өздөштүрүп атат. Анан эми майда анын жыйынтыгы чыгат. Ошондой эле азыр жасалма интеллект менен биз ойлонуп атабыз. Жана мугалимдер алыскы өтө айылда мугалимдер тилекке каршы жок болуп атат. Ошону баягы интерактивный доска менен, чат GPT менен ушу темаларды мугалимдин ордунда мындай сабак берүү боюнча. Бирок ушул акылдуу интеллекттин өнүгүүсү менен чат GPT'ни өспүрүм балдардын көбүрөөк колдонуусу менен тилекке каршы ал баягы даяр продукту баардык жоопторду берип коюп атпайбы? Балдардын китеп окугандай бир китеп бул эми салттуу окуганда, мисалы биз мындан 20 жыл, 25 жыл мурун окугандын баардыгы эсибизде. Бирок тилекке каршы кечеги чат GPT берген маалыматты унутуп коюп атпайбызбы? Ошон үчүн салттуу билимдин өзүнө да бир көбүрөөк басым жасасак. Туура айтасыз, Расул мырза, бул ой бар да. Биз кошумча эле, биз ошо мугалимдерге да түшүндүрдүк, билим берүү бизден районго да түшүндүрдүк. Бул кошумча эле бизден мындай бир жардам катары. Сиз айткан китеп окуу процесстерин баары өзүнүн угу менен жүрө бериш керек. Данияр мырза, мына калктын аярлоо катмары аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ушул социалдык контракт долбоору кирип 22 жылдан бери иштеп келатпайбы? Сиздин райондо ушул долбоордун негизинде мындай жардам алып, андан кийин ишкерликти жүргүзүп, мындайча айтканда үй бүлөлүк абалын, экономикалык абалын жакшырткан үй бүлөлөрдүн саны канча болду? Деги эле сиздердин Араван районунун аймагында ушул аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү колдоо боюнча дагы кандай долбоор иштер аткарылды? Социалдык контракт боюнча бизде өзгөчө мындай жакшы жемиштүү иштерибиз бар. Себеби ошо социалдык контракт менен иштеп кеткен, социалдык контракттарды өздөштүрүп кеткен Араван районунда жакшы иштер болуп атат. Ошонун негизинде биздин районубузда башка райондорго дагы семинар өткөргөнбүз былтыр. Себеби баары кызыктı, кандай жол менен силер ушу ишке ашып атат, кандай жол менен баары өздөштүрүп ушу бутуна туруп кетип атат деген маселе болду. Ошол ар бир жанагы мал алгандары, же бир кол өнөрчүлүк менен, же мындай кондитер жактан дагы көп неме болду. Ошон бир жакшы семинар өткөрдүк. Бүт Ош областынын райондорунун жетекчиси келди, биздин губернатор Элчебек Нуржадиевич менен баш болуп, социалдык контрактылар боюнча бизде ишибиз өтө жакшы болуп атат, Кудайга шүгүр. Себеби бизде эми айта кетиш керек, агрардык район болгондон кийин өтө мээнеткеч, иштемчил калкыбыз. Эң ысык жер. Мына бүгүнкү күнү 20 январдан баштап Кудай буюрса жазгы талаа жумуштар башталат, кыш бүт электе. Жумуш башталат. Декабрдын аягына чейин мына акыркы түшүм чогултту, бул түрүп редке деп коебуз да. Мисалы тоолуу аймактарда, кар жаткан аймактарга эми өтө эле кызык болот да. Бул Араван. Анан 3 түшүмгө чейин Араван жери ошо элдин мээнеткеч болгонуна караганда жери да ошончо берекелүү. Мен ушул суроону берейин дедим эле, өзүңүз жооп берип койдуңуз. Эми Араван району Кыргызстандагы эң күнөстүү аймак болгондуктан, мына биз азыр кадрдан да көрүп атабыз, өзүңүз да баса белгиледиңиз. Январдын 20-ларынан баштап эле ушул жазгы талаа жумуштарына даярдык, айрым жерлерде айдап себүү, баягы эрте түшүм берүүчү өсүмдүктөрдү айдап себүү башталат эмеспи? 3 жолу түшүм алабыз деп атасыздар. Дыйкандар үчүн жалпысынан былтыркы жыл кандай болду? Ушул сугат суу менен камсыз кылууда маселе жаралган жокпу? Былтыркы жылы сугат суу боюнча Кудайга шүгүр, эми биз сөздүн ачыгын айтканда эң эле негизги муктаждык, эң эле негизги чоң көйгөй бизде суу. Себеби Араван районунун өзүнүн суусу жок. Биз көз мындай каранды болобуз. Бул Найман суу сактагычынан келет суу бизге, анан Папан суу сактагычынан. Ылдыйкы түштүк Ферган каналынан Өзбекстан менен чогуу ошол жерден да суу алабыз. Негизги өзүбүздүн суу булагыбыз жок. Азыр мына курултайда дагы көп айтылды бул маселе суу сактагыч. Суу сактагыч куруу боюнча азыр аны дагы ыраазычылык билдирип кетиш керек. Өкмөтүбүз колго алып, долбоорлоо иштери жүрүп баштады. Бул маселени сиз БДР, БСРлерди куруу боюнча айтып атасыз. Себеби азыр Араван сай чоң бир суубуз бар. Ошол суу
тилекке каршы азыр жөн эле агып кетип атат да. Эгерде ошону топтоп алсак, биз көп көйгөйлөрдү чечип алабыз. Биринчиден жерлерибизди кошумча өздөштүрүп алып, экинчи мини гэстер маселе болуп атат азыр. Үчүнчү болсо ошол эң июлдун бир 20-ларынын, августтун бир 15-лерине чейин бизде эң оор абалыбыз болот суу боюнча. Ошого бир суу топтоп сактап алып, бул көйгөйлөрдүн баарын чечип алат элек. Бул ишибиз азыр буюрса ишке ашып атат, башталды. Анан ошол эле айыл чарба боюнча айта кетиш керек, план дегени менен биз өндүрүш көлөмү, айыл чарба өндүрүш көлөмү 9 миллиард 600 миллион сомго бизге план коюлган. Ошону дагы толук аткардык 103% менен. Биздин дыйкандар жыл бою түшүм алгандыктан баягы эң чоң азык түлүк коопсуздугуна салым кошкон райондордун бири деп айтсам жаңылышпайм да. Айыл чарба продукциясын кайра иштетүү боюнча бир мындайча айтканда логистикалык борборлорду курдуңуздарбы же айыл чарбаны баягы узак мөөнөткө сактап, андан кийин аны баягы кымбат болгон учурда сатса дагы дыйкандын мээнети акталат эмеспи? Бул багытта бир жумуштар болду райондо. Себеби өзүңүз айткандай, мына азык түлүк коопсуздугун камсыз кылууга зор салым кошкон Араван району болуп атат. Бир жылда 3 ирет түшүм алгандагы Араван району болуп атат. Азык түлүктөрдү көбүрөөк мындай басым жасап, аны улам эле баягы алып сата бербестен, ушул кайра иштетип дагы сатса, балким каражат жагынан дыйкандар утушка ээ болобу деген ой. Бул туура суроо болду. Мен сөзүмдүн башында айтканда, эң негизги ачылган объектибиздин бири бул Достук айыл аймагындагы логистикалык борбор ачылды. Бул чоң жана заманбап муздаткычтарды алып келик, 600 тонналык. Негизинен айта кетиш керек, айыл чарба багытын алсак, өзүм марттын башында келсем, 20 мартта биринчи түшүм бул капуста. Капуста, басай деген сорту. Анан апрелдин башынан картошка, жаш картошка. Бизде Кудайга шүгүр деп коюш керек, эң эрте бышканда баягы ар бир өсүмдүктүн ошондо мындай сбыт сатуу маселеси аябай баягы чоң фуралар келип, ошол эле Өзбекстанга, ошол эле Казакстан, Россияга алып кетип турушат да. Негизги бул багытта жана Бай Элим деген компания дагы өзү өтө кызыктар болуп, азыр аларга жер бөлүштүрүп трансформация иштери башталды. Ошол жака чоң заманбап бир завод курган да. Себеби тажрыйбалары дагы мол экен алардын. Ушул айыл чарба продукцияны кайра иштетип, даяр бир жанагы консерва чыгарып, ошо боюнча иш башталды. Данияр Жантаевич, эми бизде 3 мүнөт убакыт калыптыр. Мүмкүн болсо дагы суроолорду узатып алайын. Сиз кыскараак жооп берсеңиз, жана биз суга суу маселеси боюнча кеп курдук. Айылда ичүүчү таза суу менен камсыз болдубу баардык айылдар, же суу чыга элек айылдарда барбы райондо? Таза суу менен камсыздоо бүгүнкү күнү 86,3% түздү таза суу менен. Бул жергиликтүү бюджет жана демөөрчүлөр, донорлор аркылуу жалпы 416 миллион 546 миң сомдук иштер аткарылып, 732 кожолук таза суу менен камсыз болду. 2026 жылга биз 99,3%га жеткирүү боюнча шу иштерди коюп атабыз да. Ар бирөө пландалган. Бүгүнкү күнү дагы кайталап кетейин, 86%дан ашты таза суу менен толук камсыздоо. Бүгүнкү күндө ушул район аймагында тургундарга кайсы маселелер боюнча сабыр кылып туруусун суранат элеңиз? Себеби дегенде мындай бир узак мөөнөттүү дагы чече турган маселелер болушу мүмкүн да. Сизге көбүнчө жашоочуларыңыз кайсы маселелер менен кайрылат? Турак жай. Аякта чек деп коет. Ошо үй салганга турак жай чек берүү боюнча маселе. Участок берүү боюнча. Жер тилкесин бөлүп берүү. Жер тилкеси өтө тар болгондуктан биз ошол үчүн кабат үйлөрдү салуу деп туруп, сабыр кылып туруп, ошону суранып атабыз элден. Себеби өйдө жакка өспөсөк, биз аны кайра эле баягы жер тилкелерин бөлүштүрүү менен эч чече албай калабыз да маселе. Данияр Жантаевич, иш күнүңүздүн канча саатын креслода өткөрөсүз, канча саатын эл аралап, элге жакын болуп иштейсиз?
азыр жумуштун көп эле эл аралап иштеген бул өкмөт жетекчилигибиздин да талабы өзүңөр жеринде көзүңөр менен көрүп ошо жеринде чечкиле деп туруп анан ошондо сөздүн ачыгы бир 2-3 саат жумушта болуп туруп жана почтаны мындай айтканда таркатып жазып туруп анан кагаз иштерине байланыштуу кагаз иштерине калган убакыт бүт районду кыдырып жеринде өз көзү менен көрүп ошол жерде чечим чыгарып. Демек ар бир айылга барасыз, тургундар менен баарлашасыз, эмне көйгөй, эмне маселе болуп атат жеринде дагы. Бизде ай сайын 6 айлык өкмөтүбүз бар. Ай сайын ошо өкмөт 6 айлык өкмөттүн эли менен жолугушу бизге талап катары коюлган да. Биз ошол ай сайын 6 айлык өкмөттүн элин жыйын өткөрүп туруп ошол жерден көйгөйлөрдү угуп ошо жеке өзүбүз барып катышабыз. Сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңизге ийгилик каалайбыз. 2026-жылда кирип келди. Мына бүгүн биз 7-күнүндө экенбиз. Буюрса дагы көптөгөн пландарды коюп жатасыздар, алардын баардыгын ишке ашып кетишине тилектешпиз. Чоң рахмат, бирге болсун. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү берүүнүн алкагында биз Араван районунун 2025-жылдагы жыйынтыктары, аткарылган иштер жана ушул жылы дагы негизги багыттар тууралуу сөз кылдык. Райондун өнүгүүсү бул албетте бийлик менен элдин биргелешкен аракети. Көтөрүлгөн маселелер, мына бүгүнкү программада айтылган ушул иштер алдыдагы жылдарда дагы уланат деген биз терең ишеничтебиз. Биздин суроолорго жооп берип, ачык пикир бөлүшкөн үчүн район башчысы Данияр Жантаевич сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Көңүл бөлүп көргөнүңүздөр үчүн телекөрүүчүлөр сиздерге дагы рахмат. Саламатта туруңуздар.